Өткөн жылдын ноябрь айында Түштүк Африкадан мутацияланган омикрон аталышындагы жаңы штамм айланбай бүтүндөй дүйнөгө тарап, бизге дагы жетти. Борбор калаада дарыланып жаткан 4 бейтаптын анализинен жаңы штамм тастыкталды. Дүйнөнү кооптонууга алып келген ковидтин жаңы түрү дельта штаммынан 7-сиге бат таралышы далилденген. Симптоматикасы жеңил өтүп, сасык тумоо же курч респираторлук оорулардын белгилериндей болоорун адистер билдирди. Омикрон штаммынын алгачкы белгилери коронавирустун башка түрлөрүнөн айырмаланат. Коронавирустун бул кооптуу вариантында кургак жөтөл, баш оору, жүрөктүн катуу согушу жана дененин жанчылып оорусу сыяктуу белгилери байкалат. Омикрон штаммы бул өтө, орусча айтмакчы, заразность өтө повышенный, бул өтө оңой жугат экен. Билесиздер, убагында жанагы сезонный грипп дагы бар. Ошондон отличиясы болбошу мүмкүн, бирдей болот. Дагы баягы жыт сезүү, дам сезүү деген клиникасы бар. Ошол жок болушу мүмкүн. Негизинен бул ким кайсыл бейтаптарга оор келиши мүмкүн. Бул сопутствующий заболевание деп коебуз. Жана сахарный диабет, жана жүрөк оору, жана башка оорулар бар. Бейтаптарга оорураак тийиши мүмкүн. Негизинен бул дарылоо ыкмасы жанагы дельта ковид дейли дарыланат. Азыркы маалда шаарда бүт дары-дармектер жетиштүү, бейтаптар келип жатат. Өтө тез жугуштуу болуп эсептелет. Жана бунун мурдагы коронавирус илдетинен айырмачылыгы, анда адам жытты жана даамды сезе берет экен. Гриппке окшоп алсыз болуп, анан тамагы мындай хриплий болуп, кырылдап, үнү өзгөрүп, алык уруп, температурасы 37-38, кээде билинер-билинбес температурасы болушу мүмкүн. Пандемиянын божомолдонгон 4-чү толкуну башталып, бүгүн өлкө аймагында вирустун жаңы 742 учуру аныкталды. Анын ичинен Ош шаарында 8 адамдан инфекция табылган. Бүгүнкү күндө тарттан 16 бейтап дарыланып жатса, 3-өнүн абалы өтө оор. Кала аймагында 118 ишенимдүү байланыш номерине бир сутка ичинде 28 чакыруу келип түшкөн. Анын 18-ин мобилдүү топ эпидизилдөөгө алган. Вирус күчөп жаткандыктан дарыгерлер кошумча күндүзгү стационар ачуу даярдыгын көрүп жатышат. Эпид ситуацияга байланыштуу Ош шаарындагы бейтаптардын сандары өсүп аткандан, күнүгө кайрылгандардын саны өсүп аткандыктан биз ушул ковид центрди кайтадан жандандырып, азыр бейтаптардын баардыгын кабыл алып, дарылай баштадык. Азыр Оштон чыккан азыр боло элек омикронду тапканы. Андан мурдагылар баардыгы эле баягы дельта штамм деп, дельта штамм менен. Эгерде мына дельта штамм менен омикрон кошулганда, экөө биригип калса, мутация болуп неме кылса, мындай акыбалы саар оорлошот деген божомолдор бар. Пандемиядагы адам ден соолугуна бир гана вакцина арачаланып, эмдөөдөн өткөн бейтаптар оорудан жеңил өтүп жатканын өмүр сакчылары айтат. Өлкө калкынын 70% толугу менен эмделгенде гана жамааттык иммунитет пайда болот. Учурда вакцинанын 7 түрү тең алыскы аймактарга чейин жеткизилген. Шаарда 79500 адам вакцинанын биринчи дозасы менен эмделген. Эмдөөдөн өткөн жашы улгайган жарандар ковидке чалдыгып калса дагы ооруну тез арада жеңип чыгып жаткандыгын адистер айтат. Вирустун тизгинин тарткан вакцина ар бир үй бүлөлүк медицина борборлорунда акысыз сайылууда. Вакцина албагандарга биринчи жугуп калып атат да, анан ал ушул вакцина алган жандагыларга да коркунуч туудуруп атат. Мисалы үчүн жаңы жылда ошол жаңы жыл күнү 31 күнү карыялар боорукерлер үйүндө Алтын Уяда Ош шаарында бир карыябыздан чыгып калды, кайрылып калды. Аны текшергенде ошол коронавирус оорусу илдети чыкты. Биз аны сразу эле Башбулактагы кызыл зонага алып барып жаткырдык. Ал кишини сурап келгенибизде, ал өзү отказ кылып, мен албайм деп түшүнүк каттардан бери жазып, ал киши албай калган вакцинаны. Ал эми ошол жерде жаткан туюк зона болгон үчүн биз ошо карыялардын калгандарын бардыгынан анализ алдык. Алганыбызда ошол 20 адамдан дагы 6 адамдан, 6 карыяларыбыздан, картаңдарыбыздан чыкты. ПЦР жактан тастыкталып, бирок алардын симптоматикасы жок. Жеңил көтөрүш да, мындайча айткандачы. Вирустун жайылышы күчөп, катал санитардык чаралар киргизилбеш үчүн алгоритмдик эрежелерди дыккат сактоону калачандар эскертет. Пандемиянын мизин кайтаруудагы жана адам өмүрү үчүн вакцина алуу сунушталат. Азырынча массалык маданий жана спорттук салтанаттар токтотулушу каралган жок. Бирок Бишкек шаары кызыл зонага кирген. Абдумалик Базарбаев, Филимон Акбаев, Ош ТВ.